Mars Böдөшев кызды мыкаачылык менен өлтүргөнүн мойнуна алып жатса, ал өмүр бою эркинен ажыратылышы керек. Бүгүн 10 декабрда Бишкекте Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Анда айыптоочулар шектүүлөрдүн күнөөсү толук далилденгенин билдирип, Марс Бөдөшевке ала качуу 155 берене 2 бөлүм жана киши өлтүрүү 97 берененин 2 бөлүмү боюнча 23 жыл күчөтүлгөн абалда жаза өтөөсүн соттон суранды. Ал эми досу Ахмат Сейитовго ала качуу 155 берене 2 бөлүм жана кылмышка көмөк көрсөткөндүгү үчүн 30 берененин 2 бөлүмү боюнча 7 жыл сурады. Жабырлануучу тараптын адвокаты Есения Рамазанова прокурордун айыпталуучу Ахмат Сейитовго койгон айыбын колдоду. Ал оролтуучу фактор катары Сейитовдун күнөөсүн мойнуна албай койгонун белгиледи. Жабырлануучу тарап Марс Бөдөшевке кызды мыкаачылык менен өлтүргөнүн күнөөсүн мойнуна албаганын эске алып, өмүр бою эркинен ажыратууну суранып жатат. Булак Назар Ньюс KG.